Миграциядан мекенине кайтып келген аялдар кыска мөөнөттүү окутуудан өтүп, кесипке үйрөнүп жатышат. Разаков шаарындагы кесиптик лицейлердин биринде ондогон аялдар тигүүчүлүк жана ашпозчулук боюнча билим алууда. Бул эл аралык миграция уюму тарабынан демилгеленип ишке ашып жатат. Кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Эльмира Ашимова Лейлек районунун тургуну. Учурда номер 48 кесиптик лицейде тигүүчүлүктү үйрөнүп жатат. Окуу башталганына 3 жума болгон. Кыска убакыт аралыгында кийим бычып тигүүнү үйрөнүп калганын айтат. Биздин азыр окуп атканыбызга 3 жума болду. 3 жуманын ичинде биз бычканды, кандай лек ала алышты, размер чыгарганды жана сапаттуу тикенди үйрөнүп калдык. Кече бизге материал алып эме кылды. Bir жарым күндүн ичинде 12 штук кийимди чыгардык. Эльмира Ашимова сыяктуу миграциядан мекенине кайтып келген ондогон аялдар кыска мөөнөттүү окуудан өтүп, кесипти үйрөнүп жатышат. Бул Бириккен Улуттар уюмунун миграция агенттигинин Кыргыз Республикасындагы өлкөгө кайтып келген мигрант аялдарды окутуу жана адаптациялоо боюнча долбоорунун алкагында ишке ашууда. Аталган долбоордун алкагында өлкөнүн түштүк аймагында жашаган 70 мигрант аял тандалып, билим алуудан сырткары аларга бизнес долбоорлорду иштеп чыгуу үйрөтүлүп, каржылык колдоо көрсөтүлөт. Мына бүгүнкү күнү болсо 15 аялды тандап алып, 2 багытта окутуп атабыз. Биринчи багыты бул тигүүчүлүк, экинчи багыты кондитерлерди даярдап атабыз. Булардын ичинен негизи ошо 5 пилоттук райондон 70 аял тандалып алып, 70 аялдын ичинен ар бир райондон 14 аялды окутуп, стипендиясыга чейин төлөп берип, мына биз даярдап атабыз. Белгилей кетсек, 2023 жылдын декабрь айынын башында Ош шаарында бул иш-чаралардын аткарылышын талкуулаган семинар болуп, ага бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, тиешелүү райондук иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрү жана башкалар катышкан. Учурда 70 мигрант аялды окутуу жана колдоо үчүн тандоо иштери аяктап жатат. Бул пилоттук иш-чаралардын ийгиликтүү аякташынын жыйынтыгы боюнча республиканын түндүк аймактарында долбоорду мындан ары улантуу каралууда. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.